Алла Таала Муса пайгамбарга өлүм периштесин жөнөттү. Бар, жанын алып кел dedi. Өлүм периште келгендечи бардык пайгамбардан өзүнөн уруксат алмайынча жанын алган эмес да. Ошондой келип туруп Муса пайгамбарга салам айтты дагы айтты. Жооп бериңиз dedi. Жаныңызды алганга келдим деп атат да. Жооп бериңиз. Хоп десеңиз алайын деп атат да. Жок десеңиз да көрөйлү дегендей. Жооп бериңиз dedi. Не dedin dedi. Жооп бериңиз dedi. Bir çat böyle göz çıkıtsa bu. Musa пайгамбар өтө açılуу, gazap, jalil, сүрүлүү пайгамбар. Өлүм периштенин көзүн чыгара койду. Барды, кетти ал көзүн кармаган бойду. Алла ал өлгөндө каалабайт экен деди ал. Не болду? Мына көздү чыгара койду деди. Алла Таала көзүн кайтарып берди. Бардак айт деди. Мусага айт дагы мындай деп салам айт дагы айтып кой. Колун өгүздүн белине койсун деди. Өгүздүн белине. Жонуна. Колунун алдында канча түк келсе, ар бир түккө 1 жылдан өмүр беребиз. Болобу ошол деди. Мына 1000 түк келеби канча болот эми Кудай билет аны. Мындай да мисалы чач, опа. Макулу? Ушо санайлы эми канча бар экен. Айна. Geldi aytты. Musa dedi mına. Sen daha көп жашаганды каалап атасың. Хоп. Өгүздүн белине колун коесуң, түбүнө канча түк келсе, ар бирине 1 жылдан жашоо болобу dedi. Musa пайгамбар айтты. Андан кийин жолот dedi. Андан кийин жок, өлүм жаның алам dedi.